Bu dünyada apasının ardağı. Молодец да мен kızım. Луиза Масабирова 38 жашта, 3 баланын энеси. СМА диагнозу менен ооруган кызымдын оорусуна атасы дагы деле ишенбей жүрөт дегенине башында мындай көп суманын чогуларына көзүм жеткен эмес дейт. Хамза Асланга кол сунган элимди көрүп мен дагы үмүт менен чыктым дейт ал. Kızım 2020-жылы август айында төрөлгөн, 15 августта. Kızım аябай жакшы эле төрөлгөн, веси деле жакшы болгон, врачтар аябай жакшы ден соолук чыңдап эле чыгарып беришкен. Kızım өрчү өнүгүүсү ham жакшы болуп аткан. Анан канча жашка чыкканда кечирээк байкадыңыздар окшойт да? Kızım барган сайын эле бир жашта жакшынакай чуркаган эмес, жөлөнүп басчу kızım. Баягы жаш балдар тай болуп басып аткан мезгилде деле жөлөнүп басып ушундай жүргөн, жөрмөлөөчү, аябай активдүү жөрмөлөп ойночу. Жакшы эле кыймылдарын байкачумун. Ооруйт деп ойлогон эмессиз? Ооруйт деп эч качан ойлогон эмесмин мен. Бул СМА оорусу боюнча маалыматым деле болгон эмес. Анан 1,5 жаштан кийин эле баспай коюп, ушинтип жүрө берди. Анан биз больницага көргөздүк, анан бизге башка грипптен осложнение болгон турбайбы деп эле ошондой диагнозду коюшкан. Биз лечение алдык, бирок жылыш болгон жок. Анан бул жака Бишкекке келип, республиканский больницага текшертсек, ал жерде диагноз коюшту. СМА оорусу менен ооруйт экен деп. СМА оорусун аныктаганга Россияга генетический анализге кан тапшырдык. Ошо Россиядан бизге генетикалык анализден СМА оорусун аныкталып келди. Дагы эмне аккаунтуңузду карасам да жардам сурап чыкпаптырсыз да? Эми биз мамлекеттен күтүп атканбыз да, мамлекеттен ушу марттарда берет деп калгандан биз ончолук аз балага берет деп күткөн эмеспиз. Бизге дагы тиет деп ойлоп, жетип калат деп ойлогонбуз, бардыгына сатып берилет деп ойлогонбуз. Эгерде андай билгенде мен ушу анализин билгенде эле чыгат болчумун. Ушу жалда больницага жатып чыкканда ушул жерде дарыгерлер айткан, резипам деген дары бар. Ошо өчүртмени, ошо дары мамлекет тарабынан берилет деген үчүн эле биз күтүп жүргөнбүз ошо дарыны. Бирок аны баягы сиздерге кепилдик берип айтты эле берилет деп. Кепилдик берип айтканбыз. Мен ал ошол жерде врачтардын айткан сөзүнө эле ишендим. Ошо берилет деген үчүн кепилдик эч кандай письменный кепилдик берилген эмес. Эгерде бизге бул дары ушунча эле балага берилет, сбор чогултуп алсаңар да болот деп эч кандай маалымат берилген эмес. Жөн эле ушундай дары берилет, ошону алсаңар болот деди. Анан сбор чогултуп алышат элдер андай деп айтышты эле. Мен мамлекетке ишенип ушу берсе керек деген ойдо эле максатта күтүп жүргөнмүн. Ал убактылуу экенин билдиңиз да, убактылуу золген сымадай таасир болбосо да мен алганга акыбалым жок. Мен өзүм жалгыз бой энемин. Будан чоң дагы 2 чоң балам бар. Өзүм ушу кызымды караганыма байланыштуу иштебей деле үйдө отурам. Мен мамлекеттен үмүт кылып күткөм, бирок үмүтүм ишке ашкан жок. Ошон үчүн элден үмүт кылып суранып атам азыр. Баскым келип атат дейт. Мектепке барам дейт. Мен кызымы элден балдардан артта калбасын деп өзүбүздүн айылда садикке 3 саатка апарып, жанында карап отуруп, балдарга аралаштырганга аракет кылам. Ошо балдар сыяктуу ойносун деп. Аз болсо дагы ошо балдар менен сүйлөшкөндү үйрөнсүн дейм. Ал жака барганда эжекелери сүрөт тартканды, жаздырганды үйрөтүшөт. Ошо сүрөттөрдү жакшына кылып боеп берет. Өсүп, интеллекти жактан өсүп өнүгүүсү жакшы, бирок ошо баспай калган эле бар. Атасы бизди ушу кызым боюндарда таанышып, ажырашып кеткенбиз. Ошондон бери катташыбыз жок. Ошо каралашпайт эч кандай. Кызыңызды төрөлгөндө келип көргөнбү? Келип көргөн, анча-мынча келип кабар алып, 3 балабыз бар. Кабар алып турат, бирок эч кандай финансий жактан өтө жакшы эле жардам бере албайт. Ошо анан бул оорусун айтканда ишенгенбиз, ал деле ишенбей эле жүрөт азыр деле.
ал силер неме өзүңөр ортуп койгонсуңар, жыгытып койгонсуңар деп ишенбей жүрөт. Бирок ал боюнча да баардык томография, бүт баардык анализдерин текшертип көргөнбүз. Жүлүндөрү жакшы чыккан, повреждение болгон эмес. Врачтар жакшы деген жүлүнүн, даже опухоль бар деп текшерип көрүшкөн, опухоль деле жок дешкен. Ошо акыры сыма деген диагноз коюлду. Сыманын экинчи тиби экен кызымкы. Жолдошуңуз баягы оорусун билгенден кийин мындай тиңдей кылалы, мындай кылалы деп бир Ал айтты, ал кыргызчылык кылалы деди. Мен айттым, бул кыргызчылыкка болбойт. Эми мен врачтар айтты ушундай, будан баспай эле калат кызың, ушундай дарыларды алса болот деп айтышкан. Бизде өчүртпө, бизде ошо мамлекет тарабынан берилген учетко алып коебуз дешкен. Ошо дарыдан беребиз дешкен. Мамлекеттен берсе, ошо беребиз деген, ошону үмүт кылып күтүп жүргөмүн. Бул сыма оорусу күнүгө начарлап кете турган оору. 9 жашка чейин албаса, менин кызым может өпкөсү менен дем алып калышы мүмкүн. Өпкөсү гана иштеп, өпкөсүнө чейин дем алып, кыймылдабай түз жатып калышы мүмкүн. Азыр соцсеттерден көргөнүздөр кичине тоголонот. Ошо кыймылдарын сактап калсам деп ойлоп атам. Мына бизге чейин деле ушу Кыргызстанда Золген сыманы Арузат алган экен. Арузат ушу колун көтөрө албай калган экен. Азыр колдорун көтөрүп калды, ушундай жылыштар болуп атат деп атат. Мына көрүп атасыз, менин кызым колуна буюмдарды кармайт, кичине бурулуп кыймылдайт. Ушу кыймылдарын сактап, дагы кичине кыймылдарын кошуп сактап калайын деп атам. Кызым билегенди жакшы көрөт. билейм дейби. Ошо отуруп турганда да музыканы укса кылтыңдап, колдорун кыймылдатып, болгон алы жеткен кыймылы менен кыймылдап билеп берет. Анан мени тургуз дейт. Мен кызымды колума кармап, бутума коюп тургузуп, анан билейт кызым. Арсландын сборун чогулткан балдарга да барып көрдүк. Алар эми өзүңүздөр деле соц тармактардан айтып атасыз, бизге деле ошондой жооп болду. Ушундай биз да чарчадык. Ушу 3 баланы сборун уктабай, үйүбүзгө барбай чогултуп берди. Биз көрүп деле турдук. Рахмат. Ошо балдарга дагы Аскар, Атакул акаларга дагы рахмат. Ушундай дарп бар экенин элге аны ачык көргөзүп, ушундай балдар жардамга муктаж экенин, ушундай дарыланууга муктаж экенин ачык көргөзгөнүнө мен аларга деле ыраазымын. Бирок аларды да түшүнөм. Алар дагы ушу биз соц тармактардан көрүп аттык, түнү күнү үйүнө барышпай, кыргыз жергесин бүт баардыгын кыдырып, ушу Хамза Арсланга жардам берүүнүн максатын кылып жүрүштү. Биз дагы алардан сурандык, бирок алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу биз алардан жооп ала алган жокпуз. Жардам берели деген жооп ала алган жокпуз. Бирок эми кыргыз эли менен күтөм жардамды. Хамзанын атасы Руслан ушул баласына Хамзанын басып кетишине, лечение алышына жанын карч уруп, ушу коробкаларды көтөрүп алып, баласына сбор чогулуп жатканын көрүп мен зээним кейди, мен кимден жардам сурайм деп. Мен жалгыз бой энемин. Ошондон үмүт кылып жардам бергиле деп келдим Алайдан. Суранам, жардам бериңиздер бизге дагы. Четте калтырбаңыздар. Мен үмүттөнүп келдим ушу кызымы дарыланга жардам болот деп. Билем, бул кичинекей акча эмес. Бул чоң акча. 170 миллион деген чоң акча. Сураныч. Кайрымдуу колдоруңуздар сунуңуздар. Ишеним болуп атат. Мен азыркы убакта да 100 сом салса да сүйүнүп атам. Ал ушу болсо дагы аз болуп калды, 5000 эле салып калдык деп салып атышат. Рахмат.
Мен 100 сом салсаңыздар да разымын. Az da тамчыдан көл болот дейт. Şu тамчыдан көл болуп, кызымдын сбору жабылып кетсин деп тилеп атам. Азыркы учурда канча пайызы чогулду? Азыр аз эле болду окшойт. Биз баштаганыбыздан бери бир 500-600 миңдей эле болду азыр. Мен өзүм банк жумушкери болуп иштегем. Банкта иштегем ушу. Бала чакалуу болуп үйдө отуруп калдым. Бул кызым төрөгөндө деле үйдө отурдум. Тилекке каршы кызым ушундай баспай калгандан баштап мен иштей элекмин. Ошо. Элге чыгып жардам сураган кыйын болуп атат болуш керек сизге. Аябай кыйын. Мен негизи ушу Инстаграмга кайрылуу деле мен үчүн аябай кыйын болду. Мен зорго киргиздим ошо кайрылууmu дагы. Элдер кандай кабыл алышат, мага жардам болобу деп. Ушу үзүлбөгөн кичинекей үмүтүм үчүн киргиздим. Элдер сурап атышат, жакшы болуп кетсин кызыңыз, шыпа таап кетсин деп. Ан сайын элдер көңүл айткан сайын үмүтүмдүн чырагы өчпөй атат. Мен кызымды ушу дарыланып калышынан үмүттөнүп атам. Алдыда ушу аракет кылып атабыз, ушу жерге көп комментарийлерге жазып атышат, бир штат ачкыла, биз өзүбүз эле барып ошо жерге барып жардам берели деп. Биз да ошондой жолдорун издеп атабыз. Азыр штат ачып, кызыма жардам сурай турган бир орундук даярдаганды издеп атабыз. Ошо кыргыз эли менен жардам болуп калса, ошо штатка барсаңыздар болот. Эми биздин блогер кыйын балдарды түшүнүп атабыз, алар деле чарчашты. Бирок ошентсек дагы өзүбүз да үмүтүбүздү үзбөй аракет кылган деп атабыз. Ошо үмүтүмдү үзбөй жардам болуп калышын күтүп жатам. Азыр эми бул жакта эле болосуздарбы? Азырынча ушу Бишкекте эле болуп турабыз деп атабыз. Ушу элдерден кол сунуп жардам сурап атам. Ушу медиа тармагында иштегендер дагы четте калбай бизге жардам беришиңиздерди суранам. Жамырай журтка таратып сиздерден үмүтүм чоң. Ушу кызыман чыгып жатат, бирок ушу генинде болсо чыгат деп айтып атышат. Ушу илимде тастыкталган оору экен бул. Мен айта албайм кимде бар, кимде жок деп. Бизден чыкты, менин баламан чыкты, менин кызыман чыкты. Биз билген эмеспиз андай оору кандай оору бар экенин, сыма оорусу эмне экенин да билген эмеспиз. Мен бул диагноз билгенде деле мен кызымды канча жашка чейин жашайт деп аябай ыйлагам. Кызым 4 жашка чейин деп айтышкан биринчи. 4кө да чыкты кызым. Эмне канча жашка жашаарын билбейм. Бул дүйнөдө апасынын адагы молодец да мен кызым.